Assalamu alaikum YouTube көрүүчүлөрү жана кыргыз элим. Көп суроо беришет. Моторун күйдүрүп алдым дегендер да. Эмнеден күйүп кетиши мүмкүн депчи. Туугандар, свет слабый болуп калса, 200төн ылдый болуп калса мотор күйүп кетет. Мен өзүм инструкциясын полный окуп чыккам, интернеттен да карап чыккам. Булар өзү 200төн ылдый түшпөш керек экен да. 200ге чейин допустим экен. 200төн ылдый түшүп кетсе, уже моторго күч келип күйүп кетет экен да. Анда да иштетсе болот экен, андан ылдый 180ге чейин түшүрсө болот экен. Бирок көп иштете албайсыңар да, например, мондай дробилканы. Бир мешок тартасыңар, анан 1-2 саат эс алдырып, анан кайта тартсаңар болот. Чөпкө эчтеке болбойт, көбүнчө жемге да. Бул азыркы турган дробилка универсал. Бул вольтометр менен ток канча менен иштеп атканын бүт көрсөтөт. Бул моторлор оригинал бүт эле. Бул азыр турганы бул 27 000, мындан арзандары да бар. 23 000 универсал. Алда 100% мет оригинал моторлор менен. И сценарийский бар ушундай эле, бирок ал 20 000. Тоже оригинал моторлор менен. Калгандары мындай бар, тигиндей бар. Через ремень эмес, прямойлор бар, киловаттар көбүрөөктөр бар. 3 киловаттан башталат, 3 киловаттан үйдө да. Анан дагы мындай безопасность жагы. Туугандар, бу жерде двойной рубашка турат. Бияка эмне кирсе түшүрүп берет. Таш паш кирет чөптүн арасынан, жемдин арасынан таш паш. Бияка түшөт, бияка түшөт. Кайта өйдө чыкпайт туугандар. Чаңдабайт десеңиз чаңдайт. Бирок кайта өзүңөргө өйдө чабып, безопасность жагы өтө күчтүү жасалган да. Ал жагына өтө катуу маани берилет, безопасность. Тиги КДУ, тиги болсо через ремень, тиги да прямой, бирок киловатты көбүрөөк. Алда мощный дробилка да. Каякта жасалат десеңер, туугандар, бул Карабал Таш-Алыр, Полтавка айылы, трассанын чекесинде эле жашайбыз. Ош Бишкек жолунда. Заказ кылып жиберсеңиз, салып да жиберебиз. Постоянно дробилка да бар, постоянно дробилкалар да бар. Бuyanda автоматы болот. Анан бунун артыкчылыгы эмне десеңер, мына жеринде жем салгандан кийин, туугандар, мына жерде көрүнүп турат. Могу тешиктен карап турсаңар болот да, канча жем түшүп атканы. Көбүнчө астына, ортосуна кылып койшот, ортосуна көрүнбөйт канча жем түшүп атканычы. А бунун капталынан карап турасыңар, канча жем түшүп, канча эмне болуп атканы. Номерлерди айтып кетсек, туугандар, номерлер 703 90 95 30. Ошо заказ кылып берсеңер болот. Наличиеде постоянно бар, туугандар. Уточнять этип, дагы чалып, сурап, эмете берсеңер болот. Ага акча алынбайт, туугандар. Консультация бекер дегендей да.